Кече мисалы ушундай сасыткы саясатчылардын куралы болуп, соц тармактарга чыгып алып эле элди көчөгө чыга калгыла, митинг кылабыз, революция кылабыз, мынчанчы күнү саат мынчага паланча жерге чогула калгыла, биринчи тиги жерди басабыз, анан бул жерди басабыз, анан тигини камайбыз, анан муну камайбыз. Бизде баары даяр, ойгон, эшикке чык, бол эле бол деп революционердин эйфориясына кирип алып, өзү Америкада жатып алып, кийин ошол эле өзү ишенген саясатчы чалыштарынын сөзүнө кирип, Дубайга келип алып, алардын берген бир аз акчаларына азгырылып, Дубайда сууга түшүп, саякаттап, ар кандай улуттардын кухняларына кирип тамактанып жатканына сүйүнүп, турса эле ак үйдү басып алганы көз алдынан кетпей, чыдамсыздык менен ошол сааттарын күтүп жүрүп, мени эч ким эч нерсе кыла албайт, артымда Америка турат, эл аралык уюмдар турат, акчалуу саясатчылар турат, ал дагы жетпесе, мени колдогон калың кыргыз эли турат деген кыска ойлуу, бала кыялдуу, жомокторго ишенген, жашоону, жагдайларды так анализдей албаган Тилекмат Куренов акыры баары бир колго түшүп, азыр эми Дубайдагы жашоосу аяктап, өзүбүздүн эле Бишкектеги камакта жашоосу башталды. Буга эч ким эч качан таба кылып же жыргап аткан жери жок. Маселенин баары ушул Тилекмат Куреновдун мисалында, ошол биздин жаштарды от менен ойногонго колдонуп жаткан саясатчыларда болуп турат. Тилекмат Куренов албетте эми ар бир мыйзамсыз аракети жана сөздөрү үчүн мыйзам алдында жооп берет. Андан башка айла жок. Ал эми анын тилин пайдаланып, ошонун оозу аркылуу элди революцияга, башаламандыкка чакырып, Кыргызстандын туруктуулугу менен, улуттук коопсуздугу менен ойноп келген, бийлик кумсаган саясатчымын деп жүргөн мошенниктер болсо, тымпыйып жүрө беришет. Аларга Тилекмат Куреновдун дагы, буга окшогон башкалардын дагы тагдыры, жашоосу, үй бүлөсү, ата-энеси, кичинекей уул кыздарынын тагдыры, кыскасы эч нерсесинин кызыгы жок. Алар ыйлайбы, сыздайбы, күйөбү, пышабы, жүрөгү сыгылып, ооруп, бир нерсе болуп калабы, ал оюнчуларга бир тыйын. Бүгүн Тилекмат кармалып калдыбы, эртең анын ордуна дагы бир ушуга окшогон бирөөнү таап алышат, анан аны интернетке чыгарып, ар нерсени сүйлөтүп, курсагын тойгозуп, колуна $5-6 акча берип коюп, өзүнүн максатын көздөй аракетин кыла берет. Буга чейин деле ошол бийликке жетпей, көз алдынан президенттин креслосу кетпей, өзүн кармана албай, баягы наркотик талап кылган наркомандардай болуп, аларга наркотиктен ломка болсо, булар президенттикке, бийликке ломка болуп аткандарын эми канчалаган курмандыктарын көрдүк. Жап-жаш уул кыздарды отко салып коюп, тымпыйып отуруп алышып, канчасынын тагдырына балта чабышты. Же бир адамдай болуп, эркектей болуп көкүрөгүн тосуп чыгып, булар күнөөлүү эмес. Мына мен буларды ушинтип сүйлөтүп, ушинтип элди көчөгө чыгарууга, ынтымагын бузууга, тынчтыкты бузууга, жалган маалыматтарды таратууга, ар кандай мыйзамсыз чакырыктарды жасоого мен түрткөнмүн. Мына автор менмин. Эмне кылсаңар дагы мени кылгыла. Буларды кое бергиле. Жаш тагдыры талкаланбасын, соттолуп камалып кетпесин. Ата-энеси сыздабасын, балдары ыйлап боздобосун деп чыгышпайт. Антип чыгып алар жинди болду дейсизби?